Жогорку Кеңештин жаңы курамын шайлоо өнөктүгү жакындап келе жатат. Биз шайлоо эрежелерин алдын ала белгилүү жана туруктуу болушуна жетишүү максатында эрежелер шайлоого 1 жыл калганда бекемдесин, андан кийин өзгөртүүлөр киргизилбес деген убадабызды аткардык. Бола турган шайлоого укук жагынан сапаттуу даярдык көрдүк. Тиешелүү мыйзамдар кабылданып күчүнө кирди. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана аларды эсептөө учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууну көздөп жатабыз. Шайлоо мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзамды кабыл алып бердиңиздер. Бул мыйзамдар келе жаткан шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртуу үчүн жасалган чоң кадам болот. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына мен шайлоону адилет өткөрүүнү бардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Ел арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандай бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык да карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Бир Кудайга, анан элиме ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Буюрса, алдыда келе жаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Буюрса, шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын.